Кто из них лучше работает? Ташеев или президент Жапаров? Ички иштер министрлиги Темирлан Султанбеков кармалганын билдирди. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка чакырууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Министрлик анын массалык башаламандыктар аркылуу бийликти алмаштырууга чакырык жасап жаткандыгы боюнча маалымат түшкөнүн белгиледи. Факты массалык башаламандыктар менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада Султанбековдун жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, ал милицияга жеткирилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Ички иштер министрлиги жарыялаган видеодон ал белгисиз жаран менен сүйлөшкөнүн көрүүгө болот. Анда анын бийликти алмаштыруу керек деген Орусия мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду колдоп жатканын айтканын угууга болот. Ички иштер министрлиги ал белгисиз жарандан акча каражатын сурап кайрылганын белгилеп, төңкөрүш уюштурууну көздөгөн дагы бир катар адамдар менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы кармалганын кошумчалады. Булак Супер Кежу. Дордойдон 10 ай ичинде канча суммадагы салык жыйналганы айтылды. Дордой соода базар комплексинде 15 марттан 15 августка чейинки аралыгында базар маалыматтык системасы пилоттук негизде иштетилди. Бул тууралуу салык кызматы билдирди. Маалымдалгандай, анын негизинде 10 айда 727 миллион сомдон ашык салык жыйналган. Пилоттук долбоордун жүрүшүндө базардын администрациясы өзү салык агенти болуп, ишкерлердин салыктык милдеттенмелерин жана камсыздандыруу төлөмдөрүн эсепке алуу жана көзөмөлдөө милдетин аткарган. Базар системасы иштегени Дордойдогу 13.697 салык төлөөчүдөн айына 100 миллион сом чогултулган. Бул көрсөткүч мурун болжол менен 30 миллион сом болгон. Булак Супер Кежу. Чүйдө курулуш компаниясынын директору кармалды. Восток Энергострой курулуш компаниясынын директору алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, ал 2022 жылдын 15 декабрына Кемин районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл өкмөтү менен Ударник айылында суу агымдарын багыттоочу лотокторду куруу боюнча келишим түзгөн. Келишимдин суммасы 3.772.895 сом болгон. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жумуштар бүткөн эмес жана лотоктор пайдаланууга берилген эмес. Эсеп палатасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында подрядчысы тарабынан аткарылган иштердин баасын жогорулатуу фактылары жана башка мыйзам бузуулар аныкталган. Мамлекетке келтирилген жалпы зыян 819.580 сомду түзгөн. Бул факт алдамчылык менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Израилдин Газа жана Ливан аймактарына жасаган жаңы аба соккуларынан адам өлүмү көбөйдү. Израиль аскерлери ок атууну токтотуу боюнча күчүндө турган келишимге карабастан кайрадан бир нече сокку урууну ишке ашырды. Ал Жазира маалыматына караганда 19 ноябрда болгон бомбалоолордон кеминде 28 палестиналык набыт болду. Алардын арасында балдар менен аялдар бар. Дагы ондогон адамдар жаракат алышты. Бузулган турак үйлөр, кыйраган имараттардын алдынан адамдарды чыгарып жаткан куткаруучулар Газа ок атышууну токтотуу жарыяланган күндөн берки эң оор түндөрдүн бирин кайра баштан кечирүүдө. Жергиликтүү тургундар соккулар калк жыш жашаган райондорго урулганын, ал жерде келишимден кийин кадимки турмушка кайтууга аракет кылып жаткан үй бүлөлөр болгонун айтышууда. Ливан муну менен бир убакта Израиль чабуулдарын географиясын кеңейтип, Ливандын түштүгүнө да жаңы соккуларды жасады. Шаршемби күнү Израилдин учкут сузуучу аппараттары кеминде бир адамдын өмүрүн алды. Ага бир күн калганда Айн ал-Хиве Палестин качкындар лагерине жасаган аба соккусунан 13 адам набыт болуп, дагы бир нече киши жаракат алган. Токмоктогу жол кырсыгы 2 автоунаа жабыркады. Чүй облусунун Токмок шаарында Хундай үлгүсүндөгү жол тандабасы менен Honda
Жеңил автоунаасы сүйлүштү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга окуяга күбө болгон тургундар билдиришти. Маалыматка караганда кырсык 21 ноябрь күнү саат 15:15 чамасында Советская жана Победа көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Учурда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы кырсыктын чоо жайын тактап жатат. Булак турмуш кежи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Что будет дальше? Твое видение. Я очень хочу, чтобы что-то было. Ну, что-то было так. Чтобы что-то хорошо. Кто из них лучше работает? Ташиев или президент Жапаров? Мы. Россия нас поддерживает, вот лично нас. Я думаю, Не, да. не государство, а нас. Я думаю, да. Я думаю. Кто? Матвиенко раньше поддерживал. Да, даже Сапар Исаков, вот наш премьер-министр, он же находится сейчас в Москве. Сапар Исаков. Помните, Что-то премьер, знакомое. наш партиец наш. Он сейчас в Москве, да? Его хотят же наши, не могут его экстрадировать никак. Уголовные дела завели, то все. Но Кремль его охраняет, у него ФСО. Там у него все хорошо. А наши никак его оттуда вытащить не могут. А что, Россия не могут одного человека дать? Не будут они отдать. Они сказали, мы не будем отдать. Поэтому эти злятся прям. Они его держат как запасной вариант. Если что, мы его поставим президентом, понимаете? А это прям бесит наших этих. Это его можно с президентом поставить, да? Конечно. Да он вытянет Сапар Исаков. Какая Сапар Исаков. Я слышал нам это. поможет. Правильно? Нет, так он этот, не, ну, как лидер, он потянет? Мы поможем. Мы поможем. Правильно? Когда мы придем к власти, вы мне что, не хотите работать? Конечно. Что я туда не ходил? Конечно. Открытие офис. Да, Это только в осень, весной будете открывать офис? Да, наверное. Я думал, сейчас. Но выборы мы уже проводим. Завтрашнего дня у нас уже полностью агитация. Мы уже сегодня начали. Вот. Тоже помогайте нам, поддерживайте. Вот. Нам надо как-то вытащить всех своих. Жалко, что мы сегодня без Ирины, без Назара, без других. Ну ничего, Но я мы через думаю, это что должны быстро пройти. пройдет, дай бог. Я думаю, что вот это должно максимум через 3 года должно все поменяться. Но я надеюсь, что быстрее это будет. Ну что может быть? А?
Смена власти. Ну, смена власти. Нет, так не получится смена власти. Сейчас никто не пойдет на митинг. Подождите, подождите. Я тебе честно говорю. Ну, никто не пойдет. Люди не пойдут. Они устали. Вот вы видите. Может быть, я то, что давно здесь не был, может, что-то не знаю. Вот вы видите. Я думаю, что власть к тому ведет. Так все. Революция кылабыз, смена власти болот. Россия Сапар Исаковду президент кылып алып келе жатат. Биз ага жардам беребиз деп Славян улутундагы белгисиз адамдан төңкөрүшкө акча сурап отурган Темирлан Султанбеков жана аны менен кошо Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Д. Маттужаран жана массалык башаламандык уюштурууну көздөгөн деструктивдик топтун дагы бир башка мүчөлөрү кармалып камакка алынышты.